Assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuhu. Кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн бизде конокто диетолог Гүлүмбү Алимбековна болмокчу. Азыр келет. Күтүп турайлы. Бүгүн аябай сонун эфир болот. Кызыктуу эфир болот. Келиңиздер, төргө туруңуздар, өтүп ручка тетрадыңыздарды алып, даярданып туруңуздар. Азыр бизге конок келет, Кандайсыздар? Келиңиздер. Кыздар, суроолордон берсеңиздер болот азыр. Кана. Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Үй бүлөңөр жакшыбы? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Кош келипсиз биздин аккаунтка. Мына кыздар Аллах разы болсун. бүт эфирибизде диетолог Гүлүмбү Алимбековна өзүңүз да кичине кетесиз. Биздин катталуучулар эфир сакталат, кыздар. Алдын ала айтып коеюн. Урматтуу бизди көрүп жаткан мусулман бүт туугандар. Биз аябай кубанычтабыз. Аллахым ушундай берген мүмкүнчүлүккө Рану айымга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Менин атым Гүлүмбү Абжапарова Гүлүмбү Алимбековна, дарыгер диетологум. Академияны бүтүрүп, андан соң өзүмдүн кесибимди өрчүтүп, Москва жана Чехияда окуп, учурда аялдардын ден соолугуна кам көрүп, кызматыңыздардамын. Рахмат. Азыркы учурдачы ушундай актуалдуу тема экен да, бул туура тамактануу. Биз өзүбүз көптөн көргөнбүз да, тамактануу боюнчачы. Сиз аябай кубандык, биз Венера экөөбүз сонун. Биз азыркы убакта ушу жаңы башталган марафондобуз, группадабыз. Азыр деле катталса болот, эгер каалоочулар болсо, Албетте болот. Эгер сиздерге кызык болсо, катталсаңыздар болот. Биз менен бир группада туура тамактанууну өзүңүздөргө адат кылып алсаңыздар болот. Азыркыда баягы инфо сыгандар көбөйүп кетти го. 500, 100 сом депчи. Ал жакта туура эмес тамактануу менен ден соолуктарын бузуп албасын деп менде көбүнчө апалар да баягы төрөктөн кийин бала багуу боюнча толуп кеткендер бар, жарыктап кеткендер бар. Ошолордун ден соолугун ойлонуп, сизди түз эфирге чакырдым. Эфирди сактайбыз, аябай пайдалуу болот деп ишенем биздин катталуучуларга. Анда сөз сизде. Аллах разы болсун. Аябай актуалдуу теманы козгодуңуз. Учурда чындыгында эле инфо-цыган деген термин азыр трендте окшойт. Көп эле ушул терминди колдонуп калышты. Медицинада дагы, биздин чөйрөдө дагы ушундай инфо-цыгандар аябай көбөйдү. Ар ким өзүнүн кызматын мыкты билген, бул парз деп ойлойм. Мисалы мен өзүм чындыгында айымдар күлүшү мүмкүн, бирок ийне кармаганды билбейм. Ийне кармап топчу тиккенди билбейм. Мен ошол үчүн уялбайм. Мен ошол топчумду көтөрүп алып, мен тигүүчүгө барам. Анан ошол үчүн мен акча төлөп, топчумду тиктирип келем да. Ошол сыяктуу эле эгер үйүмдө көбүрөөк коноктосуп калсам, менин өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм болбой калса, мен повар жардамчы чакырам. Анткени мен ага жетишпей турам да. Анткени мен каалайм, менин конокторум дагы жакшы деңгээлде көңүл ачып, жакшы тамактарды жеп кетсин деп. Ошол сыяктуу эле биздин диетологияда дагы өзүнүн жумушун мыкты билген гана адистерге кайрылса туура болот деп айтамын. Мен өзүмдө эле кыймын, укмушмун, мен ушундаймын деп айтуудан албетте алысмын. Бирок учурдан пайдаланып, айымдарды ашыкча салмак пайда болду, демек ашыкча салмакка оору катары мамиле кылып, биз ооруганда эмне кылабыз? Биз дарыгерге кайрылабыз. Биз ооруганда, мисалы, поварга кайрылбайбыз. Биз ооруганда чеберге кайрылбайбыз. Биз ооруган учурда өзүбүздүн ден соолугубузга жоопкерчиликтүү мамиле кылып, ошол өз жумушун билген адистерге кайрылсак туура деп ойлойм. Адис деп кимди атайбыз? Адис деп албетте өзүнүн ошол билимин тастыктаган диплому барбы же жокпу? Анткени азыр учурда аябай көп
сертификатым бар, мен ушундай окууну бүткөнмүн дегендер аябай көбөйүп кетти. Биринчи эле суроо, сиздин дипломуңуз барбы? Эгерде жок болсо, сертификатыңыз барбы? Сертификатыңызды кайсыл жерден алдыңыз эле деген суроого толук жооп алганы айым өзү укуктуу. Мисалы, ал ошол марафон уюштуруп аткан айымга кийим тандап бер деген жок. Мисалы, топчумду кадап бер деген жок. Ал өзүнүн аманат болгон ден соолугун тапшырып аткандыктан ал толук укуктуу. Сиздин билимиңиз мени тейлегенге жетиштүүбү деп сураганга. Ошол сертификатты ким берди, ким тараптан берди? Анткени азыр мени деле учурда көп айымдар кыйнап келишет. Эже, сиз деле ушул өзүңүз билгенди бизге үйрөтүп курс ачпайсызбы депчи. Анан мен айтам, алтындарым, силер эмес, мен өзүм жоопкерчиликтен ушунчалык коркомун. Өзүм ушунча тажрыйбам, ушунча эки жогорку билимим болсо дагы мен ушунчалык коркомун. Ар бир айым мен үчүн аябай мындай коркунуч жаратат да, жоопкерчилик. Рано айым, өзүңүз да билип калдыңыз, чатта мен ар бир айым менен личкада суроолорун, проблемаларын талкуулайм. Группа эле окшош болбосо, ар бир айымдын көйгөйүн өзүнчө талкуулайбыз, өзүнчө чечкенге аракет кылабыз. Ошол себептен биз өзүбүз курс ачканга мүмкүнчүлүгүбүз бар албетте, бирок биз жоопкерчиликтен коркуп ачпайбыз. Ошол себептен сертификатты сураңыздар. Кайсыл жерден алдыңыз? Канча ай окудуңуз? Мүмкүн эмес акылга сыйбоочу нерсе медицинаны, диетологияны бир айда же 2 айда үйрөнүп алуу. Мисалы, бычма курсту үйрөнсө болот, инфобизнести үйрөнсө болот, поварлык кесипти үйрөнсө болот. Ар бир кесипти үйрөнсө болот, бирок медицинаны үйрөнгөнгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Бул курстар, диетология курстары албетте жакшы, бирок өзүбүздүн үй бүлөбүзгө туура тамак тандап берүүгө, балабызды кандай тамактандырабыз, ооруп калган ашказанды, ооруп калса мисалы кандай тамак жейбиз. Жалпы эле тууган уруктарга тамак аш тандап берүүгө албетте бул курстардын пайдасы тиет. Бирок ошол арзан алып алган билимини бекер 3 күндүк марафон, 1 айлык марафон же 300 сомдук марафон деп элдердин, биздин айымдардын өзгөчө, биздин кыргыздын тукумун улаучу, биздин баатырларды, алымдарды тарбиялай турган айымдардын ден соолугуна зыянын тийгизип, ошондой марафондорду уюштурганга мен каршымын. Ооба, бизде сөз бар го, чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегенчи, ошол сыяктуу ар бир адам өзүнүн көйгөйүн пайда болгондо ошол баягы кесибине карап ошонун өзүн тандаса болот да, туура эмес тандап албайчы. Бул жакта суроолор туура айтасыз, аябай сонун сөздөр болду, туптуура. Өзүңдүн ден соолугуңду тапшырып аткандан кийин ал адамды жакшырап изилдеп көрүп, анан кийин катышса болот, туура болот. Бир эле туура эмес өзүнүн жообу менен ал адамдын ден соолугуна дагы терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да, коркунучу бар. Мен катышканыма азыр 3 эле күн болду. Бүгүн 3-күн. Кадимкидей өзүмдү билинип, бая эле айтып аткам Венерагачы, жеңилдеп мен ишип аткам да, анан ишиктер да жоолуп, мындай жеңил болуп, аябай жагып атат да. Анын үстүнөн дагы ачка болбойсуң да, дайыма ток курсагың ток болуп, мындай жеп үлгүрбөйсүң го. Сон баардыгы нормага түшүп калса, 21 күндө өзүбүзгө адат кылып алган болсок, дагы дайыма улап турабыз деген үмүттөмүн. Аябай жагып атат. Биз наконец-то ушул өзүбүздү издеген, көптөн бери издеп жүргөнбүз да, караштырып, биз деле ушул өзүбүздүн ден соолугубузду баягы кимдин колуна тапшырып атабыз деген сыяктуучу. Мен аны көрсөтөм, муну көрсөтөм, Венера жок, болбойт, жакшырап карайлы деп атып, акыры сизди көргөндө эле дароо, мына таптык, акыры мына өзүнүн ишин мыкты билген артистти таптык, эми ушуга катышалы деп катышып атабыз азыр. Буюрса, биз менен группалашып болгоңуздар келсе, келиңиздер, бардыңыздар. Чогуу тамактанып өтөбүз. Аллах разы болсун, Рано айым. Сиз дагы аябай табышмактуу болуп, биринчи жөн эле жаздыңыз, саламатсызбы деп. Анан мен сиздин Instagram баракчаңызды сураганда гана сизди тааныдым. Сиздерге Венера айым өкүлдөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай кичипейилдигиңиздерден калбаңыздар, анткени көбүнчө мындай азыркы бизде тренд болуп, подписчиги көбүрөөк кишилер болуп калса эле
мындай сүзүп кирет да, ай мен ушундай эле, мага деген ушундай скидка кылып бербейсиңби, мен ушундай реклама кылып берем депчи. Анан терең ыраазычылык билдиремин. Мисалы азыр мен өз кызматым жөнүндө айтып жатам. Реклама үчүн эмес, Аллахтын ыраазылыгы үчүн биз экөөбүз сүйлөшкөндөй, биздин кыргыздын тукумун улоочу, биздин баатырларды, алымдарды, эл башчыларды тарбиялай турган айымдардын ден соолугуна кам көрүп, жамандыктан тоскону экөөбүз аракет кылып атабыз. Андыктан Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Биздин марафон сиздерге жагып атканына аябай кубанычтабыз. 3 күндө эле ушундай жыйынтыкка жетсек, иншаллах 21 күндө андан кийин деле сиздердин кызматыңыздар дамын буюрса. Аллах ыраазы болсун. Ооба, буюрса. Чогуу көптөгөн жакшы иштерди, чогуу максатташ болобуз деген ойдобуз. Сонун. Аллах ыраазы болсун. Суроолорго жооп беребизби же кандай бир туура кеңештериңиз барбы биздин? Биринчи, уруксат берсеңиз, сөзсүз түрдө айтылуучу сөздөр бар. Биринчи, бул биздин интернет тармагы аркылуу сатылып аткан зыяндуу, арыктоочу, кымбат баалуу сетевой маркетингдин дары дармектери туурасында айтып берсем кандай дейсиз? Ооба, аябай абдан сонун. Негизи өзүбүз деле медик, врач болбосок деле акылыбыз менен ойлонсок, ашыкча салмактын негизги себеби 90% учурда бул ашыкча жеген болот экен да. Эгерде биз могул оозубузду эле тыя алсак, демек биз ашыкча салмакка дуушар болбойт экенбиз. Бул 90% да. Калган 10% бул өзүнчө бир себептерге байланыштуу, ден соолукка байланыштуу болот экен. Ал эми ушул 90% учурда биз тамакты гана терип ылгап жесек, туура тамактансак, ошол учурда гана биз ашыкча салмакка дуушар болбойт экенбиз. Демек, ашыкча салмактын негизги себеби бул туура эмес тамактануу. Ушул себебин жоймоюн, ушул себебин чечмейин биз ашыкча салмак менен эч кандай күрөшө албайт экенбиз. Канча сомдук капсула болбосун, канча сомдук чай болбосун, канча сомдук коктейль, смузи же башка тамак аш болбосун, эгерде ушул биздин туура тамактануу аркылуу гана таасир этчү болсо, ошол гана эффект берет экен да. Мисалы, биздин марафондо биз эмне жазабыз? Биз деле дарыгер катары жазабыз. Дары дармектерди бизде биринчи анкета толтурулат. Анкетада биз бардык бизге тиешелүү суроолорду беребиз. Анан ошол анкетаны изилдеп көрүп туруп гана керектүү анализдерге жиберебиз. Анан анализдер келгенде гана биз ашыкча салмактын организмде болуп аткан өзгөрүүлөрүн көрөбүз. Анан тиешелүү дары дармектерди же болбосо кошумча адистердин кеңешине жиберебиз консультацияга. Ал эми ал себептерин билбей туруп биздин эч кандай укугубуз жок ал организмге тийишкенге. Биз ошол анализдерден улам гана чечим чыгарабыз. Ал эми зыяндуу капсула, таблеткалар бизде азыр аябай көп көйгөйгө айланды. Биз байкуш кыргыздын кыздары сулуу болобуз деп өзүбүздүн акчабызды, керек болсо кредитке дагы акча алып, сулуу болгонго даярбыз, денибиз сак болгонго даярбыз, бирок биздин үстүдөн акча кылып аткан бети калыңдар деп койсок болот, кагазга ороп, ошондой бети калыңдар биздин үстүбүздөн акча кылып жатат. Ал капсулалардын зыяндуулугу эмнеде? Албетте сиз арыктайсыз, биринчи ай арыктайсыз, экинчи ай арыктайсыз, бирок бул капсула, таблетка, чайлардын биринчиден баасы кымбат, экинчиден эң чоң зыяны бул биз жегенде биздин тоюу, баш мээдеги тоюу борбор бар бизде. Центр насыщения и голода деп коет. Ошол борборду жумушун токтотуп салат, блоктоп салат. Ошондо биз тамак жегенибизди да билбей калабыз, жебегенибизди да билбей калабыз. Курсагыбыз ток болуп жүрө берет. Ал эми бизди срыв кылуучу нерсе бул эмне? Бул ачкачылык. Демек, бизде срыв болуучу ачкачылык болбосо, биз бактылуу болуп, курсагыбыз ток болуп жүрө беребиз. Күзгүдөн карасак эле арыктап баратабыз. Баары сонун. 1 ай өттү, 2 ай өттү. Салмагыбызга жеттик. Анан эле токтотуп капсуланы тамак ичели десек, тамак ичкенге бизде такыр мүмкүнчүлүк жок. Биз тамакты биринчиден даамын сезбейбиз. Экинчиден тойгонубузду сезбейбиз, же болбосо ачка болгонубузду сезбейбиз. Демек, андан соң анорексия деген эң жаман оору пайда болот. Ал такыр тамак жей албай калат. Тамакты көргөндө кусат. Ошондой
оорулар уже психикалык тараптан бузулуулар байкалат. Ошол эң жаман. Ага чейинки оорулар иммунитеттин түшүп кетүүсү, тамак сиңирүү органдарынын бузулушу. Иммунитет түшкөндө өзүбүз баарыбыз жакшы билебиз, баардык өнөкөт оорулар козголот, сырттан жугуштуу оорулар жугат. Демек, биз өзүбүз ошол капсулаларды ичип арыктайм деп атып, иммунитетибизди түшүрүп, толтура жаман ооруларга дуушар болот экенбиз. Андыктан, урматтуу алтын менин кыргызымдын кыздары, эч качан, эч убакта сетевой маркетингдин кымбат баалуу дарыларын алып ичпеңиздер. Ашыкча салмактын негизги себеби бул ашыкча туура эмес тамак жемек. Ошол ашыкча тамак жегенди, туура эмес тамак жегенди чечмейин эч кандай капсулалардын кереги жок. Албетте, биз ар бир айымдын өзүнүн ден соолугуна жараша дарыларды беребиз. Раноем сиз билесиз, запор деп жазат. Мисалы, проблемаларда күнүмдүк отчетторубузда запор десе, биз акырын ал айымдын личкасына чалып айтабыз, запорго муну кылыңыз. Мисалы, башым ооруп атат десе, башыңыз ооруса, демек давлениеңизди өлчөңүз, анан минтиңиз, тигинтиңиз деп ар бир айымдын өзүнө кошумча албетте дарыларды жазабыз. Бирок ал дарыларды, витаминдерди сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон дарыкана тармактарынан сатып алсаңыз болот. Мен аябай көп сүйлөп койдум окшойт, бирок аракет кылдым. Жеткиликтүү болду. Токтотайын даярданып. Бардык. Аябай сонун. Мен өзүм да таблетка мындай ошондойлорду ичкенге каршымын. Себеби ал жакта порошоктун ичинде, кандайдыр бир порошок капсулалардын ичинде эмне бар экенин белгисиз да, эмне жасалып атканы белгисиз. Бул жакта болсо Гүлүм байымдын марафонунда натуральный салат, өз колуң менен жасайсың, өскөн, мына огороддон алынган жер жемиштер менен тамакты өзүң кыласың, көрүп өзүң көзүң менен кылыпкан тамакты жейсиң да. Ошо тамактарды жеп атып эле арыктайсың. Кайсы маалда, кайсы саатта эмне жеш керек? Мисалы үчүн, кайсы саатта алма эртең менен, анан мандарин, бардыгын өз убагында эле айтканындай кылып эле аткарган болсо, сонун экен деп ойлоп койдум, жакшы экен депчи. Анан бизде көбүнчө ошондой арыктайбыз, оңой арыктоонун жолу кыйналбай деп атып эле кайта капсулаларды ичип, ошо ачка калып, ток калып, денебиз сезбей калат экен да. Бул өтө коркунучтуу да биздин ден соолугубузгачы. Этиаттап алсак болбойт да, кыздар. Ошон үчүн Күлүм айымга жазып, жооп жазат, группага жазат. Бул иш да оңой эмес да, кыздар. Бул жерде жазып атасыздар го. Басы арзаныраак кылбайсыздарбы деген сыяктуу. Канчалык мээнетти, ошо үй бүлөсү бар, өзүнүн иштерин калтырып туруп, ар бир адамга жооп берип, группага жооп берип, ар бир отчетту караганын өзү эле канчалык убакыт алат да. Бул убакыт баалуу нерсе да. Бул жака өзүнүн ден соолугун баалаган адамдар келет да. Арзан кылгандар катышпай коет, аткарбай коет, каалагандай акчасына күйбөй делечи, ушунча төлөп койдум го боло берет деген сыяктуу. Канчалык жакшы төлөгөн сайын өзүм да ошончолук жоопкерчиликтүү карап, кой мен жетишейин бул кыздар менен деп. Группадагылар дагы баардыгы катарынан ошол график менен тамак ичип, мындай жакшы аткарып башташат да, өздөрү дагычы. Рухсат берсеңиз, мен ачкачылык туурасында айта кетсем. Анткени ачкачылык бул бизди тамакты ылгабай эле оозго түшкөндө жеп салуучу симптом десек болот. Ачка болгон учурда биз эчтекени контролдобойбуз. Ачка болгондо өзүбүздү элестетебиз. Мисалы, жумуштан келдик, ачкабыз, холодильникти ачып, болгон нерсенин баарын жеп салабыз. Бул сезим бизде контролдо. Бул ачка сезимди биз контролдобосок, бош койсок, албетте кантип арыктамак элек, биз деле оозубузга тапкан нерсебизди сала беребиз. Бизде марафондо эч кандай ачка болуу сезим жок. Анткени бизде тамактануу 5 маал. Рану айым мени туура айтып атат деп тастыктайт. Анткени өзү сезип жатат. Ачка эле сен жаман нерсени жебейсиң, болгону напсиң менен күрөшөсүң. Айтат, бирдемени тыюунун алдында дейт, сен тыярдын астында дейт, альтернативаны мага бер дейт. Сен макул мени тыйдың, зыяндуу тамактардан тыйдың, бирок бул болбойт, тиги болбойт, муну да жебе, тигини да жебе десең, албетте срыв болот. Жок, биз альтернатива катары 5 маал өзүбүздүн эле Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардан жасалган, өз колубуз менен жасалган тамактарды сунуштайбыз. Ошого жараша видео рецепттерди сунуштайбыз.
эч кандай мисалы сырттан келген жанагы суперфуд деп коет азыр трендовый сөз. Мисалы псилиум жебесең болбойт, семена подорожника жебесең болбойт, инулин сатып келбесең болбойт. Андай жок. Бизде мисалы Бишкекте борбордо жашаган, колунда бар, мен арыктаганга керек болсо $5000 сарптайм, мени арыктат деген айымдын дагы Көлдөн, Баткенден же болбосо Жалал Абадтан болгон бир айылдын бурчунда жашаган, колунда жок, бирок ал деле тамак жеп атат. Ошол айымдын дагы мүмкүнчүлүгү бир, арыктаганга жөндөн бардыгында окшош. Ачка сезим жок. Бардык бизде эле Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктар, биз өзүбүздүн Кыргызстандын өндүрүшүн албетте колдойбуз. Өтө сонун. Өтө сонун. Ачкачылык сезгенде бизде мындай маанай уза түшөт, үйдөгүлөрдүн баардыгын урушуп киребиз деген сыяктуу да. Ачка болуп арыктаган кыйын да, өтө ден соолукка да зыян келтирип алабыз. Эми суроолорго берели, ато мен микрофонду алып алып мен сүйлөй берем дагы. Сизди сүйлөйт деп чакырдык да. Бүгүн микрофон сизде. Машаллах да 7 баласына жетишип, таксыр менен 8 кишиге жетишип атат дейт, ооба. Гүлүм айымдын жети экен. Мактап калдыңыз, дагы айта кетейин, мен бул хобби, диетология менин хоббим. Менин өзүмдүн негизги жумушум такыр бөлөк. Албетте медицина менен байланыштуу, бирок мен ушунчалык өзүмдүн жумушумду жакшы көрөмүн. Ушунчалык мен аялдарга бактылуулук тартуулаганыма бактылуумун да, анткени ошол бактылуу мүнөттөр, ошол бактылуу көз ирмемдер, аялдардын ушундай ыраазычылыктары мени ан сайын кубаттандырат. Анан ошол жумушумда иштегим келет да. Анткени арыктай албай жүргөн айымдар, мисалы 26 килограмм бизде максималдуу результат болгондо 2 айдын ичинде. Ошол көз жаш, ошол эмоция, ошол бактылуулук менин бул жактагы жумушумду калтырып эле диетологияга эле алып келип отургузуп коет да. Демек, мен толугу менен алган билимимди, тажрыйбамды сарптап, Кыргыздын кыз келиндери үчүн ден соолугуна салым кошуп, Аллахтын ыраазылыгы үчүн кызмат кылганга дайыма даярмын. Эфирди сактайбыз кыздар, эфирди сактап коюңуздарчы деп суранып атышат. Ранайым, сиз вес таштап атасызбы дейт. Эми мени баардыгы карашат, сториздерди карап, аңдып турушат. Эми мен ооба 3 күндө 1 килограммдан ашык вес таштадым. Бул жерде эң эле маанилүүсү, вес таштаганымдан дагы мага эң кубанычтуусу, баягы сиз айтып атпайсызбы, ачка жүрүп эле бир маалда эле курсагым ачып кетти деп холодильникти карап алып, түш келгенде жеп аласың, тоюп алып, дыңкый алып, дагы жүрө бересиң 5-6 саат жебей, бир күндө кээде 2 маал тамактанып калган учурлар болот, дыңкый тоюп аласың, ачка болгондо жеп алып. Азыр мен 3 күндө эле ушу ар бир тамактын даамын да, сабиздин даамын, алманын даамын, ар бир тамактын даамын сезип, рахаттанып жегендин өзү бир чоң бакыт экен да. Ар бир нерсенин даамын сезгенчи, биз мурун иш деп эле алаксып эле курсак ачканда эле жүгүрүп барып, эмне бар экен деп эле тоюп алып, кайта иштей берипчи. Азыр жок деп тамактын графиги менен, тамактануу графиги болуп калды деп келип, мындай салаттын, чөптөрдүн даамдарын сезе баштадык да, биз аябай опытный болуп калат окшойбуз эми деп атабыз, мындай сабизди карап алып эле болбойт, бул болот деп даамдарын алып көз менен эле таанып калат окшойбуз депчи. Мага ошол ырахат болуп атат. Эң вес таштаганымдан дагы мен даам сезип жеп аткандарыма аябай кубанычта болуп атам. Вес дагы кетип атат, ооба, жакшы. Кудай буйрса, Ранайым, бизде максатыбыз, марафондун максаты айымдарды туура тамактанууга, мисалы 21 күн бою көндүрдүк. Сиз айтмакчы, мен дагы ошол этаптан өткөм. Мен бул программаны түзөрдө ар бир сабизди, ар бир помидорду, ар бир суюк коюу тамактын баарын өткөрүп эксперимент болгонмун мен да ана өзүм. Мен дагы сиздей болуп банандын даамын ошондо байкагам да. Мен өзүмдүн программа менен 8 килограмм салмак таштагам. Мен жогоруда айткандай, диетология менин хоббим, өзүмдүн негизги жумушумда жүрүп, мен диетологияга көңүл бурган эмесмин. Анан ошол көңүл буруп, ушул проблема актуалдуу экенин билгенде гана мен Instagram баракча ачып, мындай коомчулукка иштей баштадым. Мурда меники частный прием болчу, азыраак эле киши келчү. Банандын даамын сезип баштагам. Сабиздин даамын сезип баштагам. Анан биздин программада максат айымдарыбызды 21 күн бою туура тамактанууга көндүрүп, андан соң ошол
туура эмес тамак келгенде организм өзү эле түртүп чыгарат да. Мисалы мен азыр фастфудту жегенде мурда жечүм, программанын бир экинчи үчүнчү айында ачка болгондо эми балдарымдын көңүлү деп жеп койчумун, анан кыйналчумун. Азыр мен өзүм уже өзүм үчүн билем, булям ону жесең кыйналасың, демек жебей эле кой, суу эле ичип ал деп. Организм ушунчалык көнөт, Рано айым өзүңүз дагы байкайсыз. Анан Кудай организм тазаланып, туура эмес тамактарды өзү эле түртүп баштайт. Сиңире албай калабыз, жүрөгүбүз айланып баштайт. Анан көп айымдар сурап калышат, мен эмне 21 күндө эле ушинтип арыктап каламынбы депчи. Ошолорго биз айтабыз, алтыным, сен 21 күндө толгон жоксуң. Биз 21 күндө болгону сени жаңы адаттарга үйрөтөбүз, жаңы принциптерге. Эгерде ошол принциптерди дин сыяктуу өзүңдүн жашооңа алып келсең, сен ушул формаңды сактап каласың. Ал эми жок, ушул күлүмбежеге 21 күн бою отчет берейин дагы, анан 21 күн бүткөндөн кийин өзүм билгенимди кылайын десеңиз, албетте анда мурдагы салмактан артык да салмак келиши мүмкүн да. Ошого туура түшүнүш керек. Бул дагы жыйынтыкка жетүү, өзүнүн үстүнөн иштөө, өзүнүн написин тыюу. Ачка болбойсуң, написиң эле тыйсаң болот. Болгондо дагы кээ бирки айымдар написин да тыя албайт. Мен буну жебейм, мен уктай албайм, мен мындай кыла албайм, муну жесем болобу, тигинсем болобу деп бизди аябай жүдөтүп ийишет. Анан биз айтабыз, алтыным, акчаңды ал дагы биздин программадан кет. Мен капа эмесмин. Мен даяр программаны сунуштап атам. Бул канча мээнетти, канча тажрыйба, канча каражатты сарпталган программа. Мен айтып атам, алтыным, ушул программага кел, мен арыктатайын, жардам берейин. Анан ошол даярды берсем, сен аякта туруп алып, муну жебейм, тигини жебейм деп экеленсең, анда ошентип жүрө бер. Буну находка сыяктуу, мындай мен таап алдым, мага сүйүнчү болсун, мен ушундай ийгиликке жетемин деп өзүңө ишенип, Аллахка таваккул кылып башта дейбиз да. Андыктан айымдар, эгерде сиз чындыгында мен өзгөрөмүн, аракет кыламын десеңиздер гана бизге жазыңыздар. Анан кана күлүмбежени да көрөлүчү, кандай экен деп мени сынап, программасын да көрөлүчү деп андай киргендин кереги жок. Анан менин дагы өзүмдүн артымдан аңдыган сиңдилерим бар. Программаны керек болсо уурдап, скрин кылып тараткан кыздар бар. Мен ошолорго башынан эле айтам, алтындар, бул аманат. Аманатка кыянат кылбаңыздар. Эгерде ошончо эскертүүдөн дагы ушундай кыянат кыла турган болсоңор, Аллахым өзү билүүчү, чечүүчү. Ошол, демек, суроолорго өтөлү. Сабакка кантип катышсак болот дейт, марафонго. Сиздин аккаунтуңузга жазса эле жооп бересиз да. Аккаунтка зор салмак деген номер жазылуу, ошол номерлер турат, бардыгында жарыяланган. Марафондун баасы канча сом, сууну кандай ичиш керек дейт, салмакты кантип кошобуз деген суроолор келиптир. Марафон акысы учурда 1850 сом. Рано айым айтмакчы, эгерде биз акча каражат которуп, анан чөнтөгүбүз менен сезбесек, биз эч кандай жоопкерчиликке келе албайт экенбиз. Аны биз ушул август айынан баштап марафондорду өткөрүп баштадык. Ошондо сездик, биз канчалык арзан кылып марафонду баштасак, отчеттор келбейт, жалкоолук кармайт. Анан жалпы группадагы мотивация да түшүп кетет да. Ошол себептен биз ушул суммага келип токтодук. Бул групповой марафон 1850 сом төлөм акысы 21 күн болот. Буга эмне кирет? Буга толук дарыгердик консультация, анализге жиберүү, анализди кайра расшифровка кылып, керектүү дары-дармектерди жазуу, группага кошуу, видео рецепт, меню менен бөлүшүү жана күн сайын суроо жооп, 21 күн бою көзөмөл ушунун бардыгына кирет. Санап келгенде арзан эле болот, анткени менин бир офлайн консультациямдын баасы 1000 сом, ал 1 саат эле болот. Бул жерде 1850 сом төлөнөт дагы, бирок мен сиздер менен чогуу 21 күн болом. Иншаллах. Ассаламу алейкум. Эжемдин кызы 10 жашта, кичине кыз, ага башка диета жазып бере аласызбы, курска катышса дейт. Ошондой да, баягы переходный возрастта кыздар көбүнчө толуп кетип аткандар бар. Ошол энелер аябай көп кайрылышат да. Бул да 10 жаштагы кызды сурап атат. Негизи Рано же билесиз, Рано айым бизде деген азыркы группабызда 14 жаштагы Бегимай деген кыз бар. Ашыкча салмак менен коркаган. Ошол кыз аябай сонун натыйжа көргөзүп атат. Эгерде 10 жаштан жогору кыздар болсо,
апасынын көзөмөлү менен марафонго катышса болот. Бул жерде эч кандай зыяны жок деп ойлойм, себеби мына өзүбүз эле помидор, бадырын, салат, алма, мандарин жеп атып эле, тооктун этин, малдын этин жеп атып эле арыктайт экенбиз да. Венера айтмакчы, жеп эле атам, анан менин килограммдарым кантип жоголуп атат деген сыяктуу, жеп эле атабыз, өзүнөн өзү жоголуп атат го деген сыяктуу мындай кыздарга эч кандай зыяны жок. Мындай таблеткаларды эч ким сунуштабайт, эч кандай порошокторду эч ким сунуштабайт. Просто ошол саатын белгилеп, мынанда сен жешиң керек деп кичинекей кыздарга апасы баардыгын даярлап берип аткан болсо эле, бул сонун нерсе болсо керек. Жаш кыздарга дагы. Ооба. Бизде учурда ошол 14 жаштагы Бегимай деген кызыбыз арыктап атат. Калп айтпасам 4 күндө 2,5 килограммдай таштап койду. Биздин девиз, программанын девизи арыкташ үчүн тамак же. Ооба, абдан сонун девиз экен. Бала менен кыйын болбойбу тамак жасап жеш дейт. Биринчи күнү чындап эле биз мындай шашкалактап калдык да. Саат келип калды деп, мисалы этибиз эрибей калып, кичине саатыбыз өтүп расчетун туура эмес алып калдык. Бирок экинчи күндөн баштап биз мен кечинде эле эртең эмне жеткенимди графиктерди карап туруп эле эртеңки күнгө даярлап койдум. Мындай такыр убактыңды деле албайт экен. Бүгүн эртеңки күнүңдү даярлап койсоң болот экен да, карап туруп. Азыр баардыгы бар да, газ бар, микроволновка бар деген сыяктуучу. Анан эле саатың болгондо эле барып туруп эле жеп коесуң. Ушу жеш, бул айтабыз, мындай ишиң жеш эле экен да депчи. Сонун. Туура байкадыңыз. Элдер ойлошу мүмкүн, 5 маал тамак же деп атса, демек мен 5 маал тамак жасашым керек депчи. Биз марафонду туш тараптан ыңгайлаштырганбыз. Албетте биздин айымдар азыр аябай кыларман. Алардын тамак жасагандан көрө башка жумуштан пайда көбүрөөк чыгат. Андыктан ошол жагын дагы эске алып, 5 маал тамактануу болгону менен даярдоонун эч кандай кыйынчылыгы жок. Рану айым айтмакчы, кечинде эле бир сыйра даярдап коесуң дагы, жумушуңа көтөрө кетесиң, кааласаң үйүңдө жейсиң, демек эч кандай кыйынчылык жок. Ооба, кайнатылган эле эттер, кайнатып эле сууга кайнатып эле баардыгын салып даярлап койсоңуздар болот. Марафон баасы 1850 сом деп айтып өттүк. Арыктар семириш үчүн эмне кылсак болот дейт. Ушундай да группа барбы же кандай? Учурда убакыттын тардыгына байланыштуу биз ошол программаны чыгарганга эч убактыбыз болбой атат. Анткени мен өзүм салмак таштаганмын ошол программа менен, демек мен кайра өзүмдүн программам менен толушум керек болот. Мен азыр ага биринчиден шартым жок. Мен дагы 7 баланын апасымын. Сиз айтмакчы, таксырыбыз менен 8. Убакыт аябай тар болуп, жетишпей жатабыз. Бирок ниетибизде бар. Эгерде убакытыбыз бир аз эле көбөйүп, Аллахым береке бере турган болсо, иншаллах ал программаны да даяр кылып, маалымат жарыялайбыз. Кош бойлууларга да болобу дейт. Жакшы суроо. Ошол кош бойлууларга аябай көп талап болгондуктан учурда ошол марафон үстүнөн иштеп атабыз. Анын үстүнө бизде дагы альхамдулиллах кош бойлуулук жагынан опытыбыз бар. Ошол себептен бардык тажрыйбабызды, илим билимибизди чогултуп, ниет кылып атабыз, жакшы бир сапаттуу марафон кылалы деп. Жакынкы ортолордо. Саламатсыздарбы? Мен да Гүлүмбайымдын программасы аркылуу сонун результатка жеткенмин дейт. Абдан сонун. Да катышса болобу дейт. Билесизби, мен эркектер менен иштегенде өзүмдү аябай ыңгайсыз сезем. Приемго дагы эркектерди кабыл албайм. Мен үчүн дискомфортно. Бирок эгерде аялы же болбосо апасы өзүм көзөмөл кылам, лентага эркек кишилер баш бакпайт, мен толук ошого гарантия берем деп аманатка кыянат кылбай, өзү жоопкерчилик алса, андай айымдар менен иштешкенге болот. Сууну кандай ичиш керек деп сурагендер. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңешине таянсак, 10 килограмм салмакка 300 мл суу ичилет. Эгерде Кудай сактасын салмагыңыз 100 боло турган болсо, сиздин нормаңыз 3 литр болот. Суюктукту эртеден баштап кечки тамакка чейин туура бөлүштүрүү зарыл. Суюктукка эмне кирет? Таза суу кирет. Суу фильтрден өткөн же болбосо тазаланган булак суусу болушу зарыл.
жылуу болушу керек. Анткени эртең менен турганда биз жылуу болобуз дагы, ошол сууну муздак ичип дагы ичибиз ооруп, ошол муздактыгына маани бербей анан ичибизди дарылап жүрө беребиз. Андыктан жылуу болушу шарт. Ошол эле көлөмгө биз ичкен суусундуктар дагы кирип кетет. Жалпы кайталайбыз, 10 килограмм салмакка 300 миллилитр. Бул Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңеши боюнча. Топоздун этинин калориясы көппү деп сурап. Топоздун этин жесе сонун болот. Майсыз жерлерин жей беребиз. Бул аябай пайдалуу эт. Буга чектөө жок. Майсыз эле болсо жей беребиз. Ашказан өтө ооруса да арыктар диета кармаса болобу, ич катат дейт. Мына ич катат мен биринчи күндөн баштап эле жок болуп кетти. Негизи ашказан ооруганда, ичеги карын, негиле тамак сиңирүү системасы ооруганда арыктаганга болбойт. Буга атайын диета керек. Ал эми хронический запор деп коебуз, өнөкөт запор болуп, бирок учурда денибиз сак болсо, ашказаныбыз оорубаса, марафонго катышабыз. Эгерде кандайдыр бир жерибиз ооруп, мисалы бөйрөк, ашказан же башка оорулар обострение өрчүп турган учурда биз марафонго кабыл ала албайбыз. Анткени организм стресс болгон учурда эч кандай салмак таштоо боюнча сөз болушу мүмкүн эмес. Хронический запор дени сак учурда рануайым сыяктуу аны туура тамактануу менен эле дарылап коебуз, иншалла. Сонун болуп, жакшы болуп калып атпы. Рына эже, супер, сизде супер маалыматтарды бизге рахмат. Бул эжеге да рахмат дейт. Аябай маалыматтар жагып атат. Бизде апалар да көбүнчө туура тамактанууну өздөрү билип алса, балдарына дагы үйрөтүшөт да. Бул өтө сонун нерсе да. Өтө сонун нерсе. Менин колумда 3 айлык балам бар, ошол менен карманып жатам. Мен 4 баланын энесимин, баарына жетишсе болот. Бул адамдын өзүнүн каалоосу деп ойлойм дейт. Ооба, азамат, азыр бизде марафондо чоң балаш окшойбуз. Саламатсыздарбы, саламатчылык дейт. Алтын эжелерим, кандайсыздар? Жакшыбыз. Эфирди сактайбыз, кыздар. 21 күндө примерно канча килограмм таштайбыз деп суроолор көп келиптир. 21 күндө ар бир айым өзүнүн ашыкча салмагына жараша, курагына жараша, физиологиясына жараша жана учурдагы ооруп жаткан ооруларына жараша, гормоналдык системасынын иштөөсүнө жараша арыктайт. Бизде негизи арыктабаган айым болгон эмес, эң минималдуу 21 күндө 2 килограммдан баштап 18 килограммга чейин салмак таштаган. Өтө сонун. 70 килограммга канча ичет дейт, сууну сурап атат окшойт. Канча ичет? Көбөйтөбүз 2 литр 100 грамм. 2 литр 100 грамм. Бул жерде 1-2 күн мурун ишип, анализ мочи крови тапшырдым. Ошол анализ менен катышсам болобу дейт. Жарай береби дейт. Жарай береби дейт. Урматтуу айымдар, ооруган учурда марафонго кабыл алуу жок. Анткени жогоруда айткандай, ооруп жатканда организм стрессти учурунда эч кандай салмак таштай албайт. Эң жакшысы ошол ооруп аткан ооруңузду өзүңүздүн дарыгериңиз менен айыктырып, аягына чейин айыгып калганда гана келсеңиз, Кудай буйрса салмак менен биз менен күрөшөсүз. Ал эми башка оорулар менен өздөрүнүн адистери менен күрөшүш керек. Мисалы мен дарыгер болсом деле, мисалы гормондо ТТГ көп болуп калдыбы, мен эндокринологко жиберем. Кандайдыр бир өзгөрүү болуп калдыбы, мисалы уйку жактан, мен албетте өзүнүн адисине жиберем да. Ошол себептен эч кандай оору болбошу керек. Ашыкча салмак эле болсо, аны менен күрөшөбүз, иншаллах. Саламатсызбы дейт. Ооздон жагымсыз жыт болсо кандай дарылайбыз дейт. Терапевтиңизге кайрылыңыз. Ал жерде ашказанды текшериш керек. Ашказан тамак сиңирүү органдарга тиешелүү анализдерди жана ичегиде болгон паразиттерге анализ алыш керек. Ошол анализдерде өзгөрүү болушу керек, эгерде жагымсыз жыт болуп атса. Ошолорду дарыласа, иншаллах кетет. Жакшы, ар кандай болот экен. 21 күндө 7 килограмм таштадым Күлүмбайымдын туура тамактануусу менен дейт. 7 килограмм таштап, жакшы. Балам, апа, жылуу суу ичтиби, жылуу суу ичейинби дейт. Азыр биздин эфирди көрүп жылуу суу ич дегенибизди угуп, жылуу суу ичейинби деп сурап атыптыр да баласычы.
кетип атырбыз. Аллах ыраазы болсун, Рано айым. 4 жаштагы балдар. Саламатсыздар, мен арыкмын. Кандай кылып бир аз салмак кошууга болот дейт. Салмак кошуу боюнча учурда марафондор жок. Кудай буйрса ниетибиз бар. Убактыбыз болсо эле менен иштейбиз. Анда мени толук көрүп баштайсыңар да. Анда мен сөз менен өткөрүшүм керек болот. Менин толуп кеткенимди байкасаңыздар, ошол марафон бүтөйүн деп калган болот. Бүтөйүн деп калыптыр деп. Карап турабыз. Жакшы көрөм дейт. Мен да силерди жакшы көрөм, кыздар. Рахмат. Башынан айта кеткилечи дейт. Башынан айтсак анда албайбы? Башынан угуңуз сиз. Кирип эфирди сактап коебуз. Бою 155, салмагым 65. Ошондо мен канча килограмм менен жүрүшүм керек? Бала эмезем дейт. Бою 155, салмак 65. Жок дегенде салмак 55 болуш керек. Норманы дагы жеке формулалар менен санайбыз. Мен азыр санаган формула бул формула Брукша деп коет. Бул формула 100 деле алып коюш керек болот да. Мисалы бойдон. Ал эми консультацияда атайын дененин түзүлүшүнө жараша, сөөктөрдүн калыңдыгына жараша өзүнчө формулалар менен саналат. Мен азыр эфир болгондуктан ошол эле жеңил формула менен санап койдум. Демек 55 болушу керек. Менин курстарым жөнүндө сурап атышат. Мейман келгенде менин курстарым жөнүндө сүйлөшүп атсак болбой калбайбы? Кыздар, постторду сторизге чыгарабыз. Курстарыбыз башталганда азыр баштала элек. Эми башталат. Даярдап атабыз. Кош бойлумун, 5 ай буттарым ишип жатат. Эмне кылсак болот дейт. Кош бойлуулар аябай назик келет, аябай эрке келет. Андыктан кош бойлуулар өзүнүн гинекологу менен консультация кылган туура. Билинбейчи, учурда весиңиз канча дейт. Эфир сакталат, кыздар. Учурда мен 62, боюм 1,65. Сонун, аябай сонун. Төрөттөн кийин ишти кантип кетирсе болот, бетке кандай кам көрүү керек деген суроолор келиптир. Эң сонун суроо. Ичти кетирүү үчүн төрөгөндөн кийин эле көнүгүүлөрдү жасаш керек, 40 күн өткөндөн кийин. Ал эми бетке кам көрүү албетте туура тамактануудан башталат. Эгерде биз туура тамактанбай, бетибизге канча кымбат люксовый косметика койсок дагы, ал декоративный кылып бизди жаап турат. Көчөгөйгө конокко барганда эле сулуу болобуз дагы, үйдө жолдошубуздун алдында кайра эле сулуу эмес болуп калабыз. Андыктан туура тамактануу бул сулуулуктун булагы. Фильтр жок шартта кайнак суу ичүүгө болобу? Крандагы сууну иче беребиз, бул болобу дейт. Негизи кайнак сууну бир кайнатып ичкенге болот. Мисалы айыл жергесинде фильтри жок учурларда бир эле жолу кайнатып ичкенге туура болот да. Анткени кээ биркилер чайниктин ичинде кайра эле кайнаткан адаттары бар. Ал туура эмес болуп калат. Ошондо бир жолу эле кайнатабыз, ичебиз. Чийки сууга караганда ошондо бир аз жанагы зыяндуу бактериялар, микрофлора өлгөн болот. Ошо көпчүлүгү байкабайт да, кайра кайната берет да, баягы чайнектерге басып коюп элечи. Зыян да ошолорду, мыналарга. Анткени суу бууга айланып, жана испарение болот деп коет го, орусча. Суу бууга айланып кетти дагы, кайра койгондо дагы бууга айланды дагы, ичиндеги жана соли тяжелых металлов деп коет, зыяндуу металлдар, зыяндуу элементтер көбөйө берет да суу азайган сайын. Демек, бир эле жолу сууну кайнатабыз, ичебиз. Болду. Экинчи жолу ичкиңиз келсе, сууну төгүп салып, анан кайра кайнатыңыз, анан чайниктин дагы ички абалын текшерип туруш керек. Жанагы хлорка көбөйүп кеткен учурда аларды тазалап туруу керек. Андан тескерисинче мен пайда келтирдим деп зыян келтирип алышыбыз мүмкүн. Айныкса жаш балдарга. Бул өтө маанилүү экен. Көрдүңүздөрбү, апалар, уктуңуздарбы? Сууну кайта айрыкча бир үй бүлөнүн эмеси ошо келинде болушу мүмкүн да, ошол айымда болушу мүмкүн да. Ал кайта чайнекти кайната берген болсо, ал адам
ошол чайнектен канчалаган адамдар ичиши мүмкүн. Кайнына кайнатасы, балдары, күйөөсү, ушуну эсиңиздерге сактап калыңыздар. Бир кайнагандан кийин кайта экинчи жолу кайнатпай сууну төгүп салыңыздар. Өтө сонун маалыматтар болуп атат. Аллахым ыраазы болсун. Канчалык пайдалуу да. Амин. Мен туура тамактанып 1,5 айда 15 килограмм таштадым дейт. Машалла, караңыздарчы. Машалла, Гүлүмбайым, сизди аябай сыйлайм. Аллах ыраазы болсун дейт. Комплименттер кетип атат. Разы болсун. Ар бириңизди сыйлайм, сүйөм, жакшы көрөм, Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Менин кызымдын бетине майда сепкил түшүп кетти. Эмнеден жана кандай кылып кетирсек болот дейт. Жаш кыз болсо косметолог эле алып барып, азыр күн мындай ысып баштабадыбы? SPF-тин жакшысын тандап эле косметолог алып барыш керек. Эгер такыр эле көбөйүп баратса, анда сөзсүз терапевтке көрүнүп, жана надпочечникти текшертиш керек. Эгер ошондой пигментация көбөйүп атса, өзүнүн участковый педиатрына. Жамгырдын суусун ичүүгө болобу дейт. Биз жакта суу түтүгү келе элек дейт. Тоо жакта окшойт. Бизде айылда туугандарыбыз жашайт, ошолорго жанагы водовоз атайын суу ташыйт. Анан чындыгында ал жакта проблема. Жамгырдын суусун иче бергиле деп айткандан да коркосуң, анткени кооптуу. Анан эртең Гүлүмбе же жамгырдын суусун ичти деле деп шаардагылар дагы ичип отравление болуп. Ооба. Ар жерде Бизде экология деген шаарда начар, тоодо жакшы болушу мүмкүн. Андыктан өзүңүздөр чечим чыгарыңыздар. Аракет кылыңыздар таза суу ичкенге. Менин боюм 155, весим 54, бирок толук көрүнөм. Шоки пухлая болгон үчүнбү же сөөктүн калыңдыгыбы дейт. Ошол жана жогоруда айткандай, ар түрдүү формула менен санайбыз. Сөөгү калыңдар болот, жукалар болот. Анан эң башкысы ошол айым өзүнүн комфорт сезиш керек ошол салмакта. Эгер өзүнүн комфорт эмес сезип атса, демек бир аз 2-3 килограмм таштаса болот. Сүт көп чыгуу үчүн кандай тамактануу керек дейт. Биринчиден суюктукту көп ичүү керек. Анан сөзсүз түрдө рациондо белок болуш керек. Белок бул эмне? Бул эт, балык, жумуртка жана быштак. Ушул 4 нерсе рациондо күн сайын болуш керек. Бир маал эмес, 3-4 маал. Сөзсүз түрдө крупа кошуш керек. Крупа биздин жанагы гарнирлер, овсянка, гречка. Анан ушул эле мен айткан азыктардан суюк тамакты көп кылып ичиш керек. Эгер дары дармектерден сурасаңыздар, апилак деген тилдин астына салып соруучу таблетка бар, зыяны жок. Ошол дагы жакшы. Гүлүм эже, туура тамактануу боюнча курсуңуз барбы же арыктоо боюнча элеби дейт. Учурда арыктоо боюнча эле. Кудай буйрса ниет кылып атабыз, окутуу туура тамактануу боюнча курсту жазганы. Салмак таштоо эмес, туура тамактануу боюнча. Анткени салмак таштоонун курсун өткөрүп койсоң, бир ай үйрөнүп алышып, элдер жанагы 150 сомдук марафондорду кылып баштап, дагы мындай түшүнбөстүктөр болот. Андыктан туура тамактануу боюнча аракет кылып атабыз. Кудай буйрса чыгат. Вести кантип түшүрсөм болот дейт. Айтып өттүк буларды. 4-чү баламды төрөгөндөн кийин ичим кирбей калды, кантип кетирем дейт. Кандай фильтр сунуштай аласыз дейт. Реклама болуп кетпесин, бирок меники үйдө Хайла деген фирманын фильтри. Пылесос дагы, анан фильтр дагы Хайланыкы, ошого көнүп калыптырбыз. Бизге аябай жагат. Аллахым ыраазы болсун, Аллахым ар дайым нурдуу кылсын, эки дүйнөдө тең бактылуу болушуңузду каалайм дейт. Амин. Аял киши төрөгөн сайын бою чөгөбү дейт. Негизи эле аял киши төрөбөсө деле бою чөгөт. Анткени биздеги жанагы омурткадагы дисктер хрящтан турат. Ошолор жыл өткөн сайын жукарат. Анан бой чөгөт. Төрөсө деле. Ал биздин физиология. Аны менен эчтеке кыла албайбыз. Кайталап айтып коесузбу, рост менен вес жөнүндө?
негизи жалпылап айтканда формула Брока деген бар. Бул бойдон 100 алып коесуз. Бул жалпы формула. Мисалы, боюңуз 165 болсо, 100 алып койсоңуз 65 калды. Демек, сиздин идеалдуу салмагыңыз 65 болушу керек. Бирок бул так цифра эмес. Бул жогоруда айткандай, башка формулалар менен дагы приемдо гана аныкталат. Сөөгү калың болушу мүмкүн, жанагы даалуу болушу мүмкүн. Физиологияга жараша жана өздүк генетикага жараша белгиленет. Жалпысынан ошол 165тен 100 алып коебуз. Жакшы. Бойду өстүрүүгө кайсы витамин же фрукту жеш керек дейт? Эң жакшысы витамин жетишпестикке анализ тапшырыш керек биринчиден. Жана гормон роста деген болот, ошого дагы анализ тапшырыш керек. Эндокринологко барып консультация өтүп, анан жетишпестикти толуктаганда гана, гормонду толуктаганда гана бой өсөт. Ал эми биз билбей туруп, жакшы ниет кылып, күмөн кылып жей беребиз, бирок өз максатына жетпей калышы мүмкүн. Андыктан эң туурасы анализден кийин керектүү витаминдерди кош. Гүлүм эже марафонго намаз үйрөткөндү да кошпойсузбу дейт. Кудайга мага идея бердиңиздер. Бүгүн экинчи жолу ушул моментти угуп атам. Эртең менен намаз жөнүндө сторисиме маалымат киргиздим эле. Ошондо да бир айым жазыптыр, марафонуңузга намазды кошпойсузбу, катышат элем деп. Анан мен заматта ниет кылып койдум, Аллахым ниетке жараша берет эмеспи? Марафонго катышкан айымдардын каалоочуларына намазды үйрөтүү бекер деп. Кийинки марафондон баштап, буюрса. Эже, бетиңиз өтө жылмакай болуп, кандай карайсыз дейт. Аллах разы болсун. Биринчиден бул намаздын фазилети деп ойлойм. Көп айымдар ушундай мага комплимент кылышат, Аллах разы болсун. Анан бул туура тамактануунун натыйжасы деп ойлойм. Анан үчүнчү этапта гана бул уход. Asian деген бутикте Азия Молдо менин өзүмдүн курбу кызым иштейт. Индира деген. Ошонун магазининен косметика сунуштайм. Толук уходовый косметиканы тандап берет. Корейский уход меники. Негизи эле биздин физиология кыргыздардыкы ошол Корей улутундагы айымдарга окшоп кетет экен. Мен кандай гана уход кылган жокмун, бирок мага ошол туура келди. Эгерде кааласаңыздар, мен кийин аккаунтун белгилеп коеюн. Жакшы, баардык эле жаза баштадыңыздар го, боюм мынанча, салмагым мынанча, канча таштайм эми деп ар бириңиздерге жооп берип, мындай жүзүн эле алып коет экенсиздер да. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Аябай кызыктуу болгон үчүн 1 сааттын кандай өткөнүн билинбей калды. Эфирди сактап коебуз. Азыр 4-5 жаштагы балдардын тамагынын рацион питаниясы кандай болуу керек жана кайсы тамактар 4-5 жаштагы балдарды сураптыр да. Негизи бул аябай чоң тема. Кыскасын эле айтканда, табигый азыктар, переработкадан өткөн чипсы, кириешки жана колбасаларды тыябыз. Өзүбүздүн кыргыздардын Кыргызстанда өскөн азыктарды жана биздин өндүрүштү колдойбуз. Сүт жана сүт азыктары, эт, быштак, жумуртка жана түрдүү крупалар. Сөзсүз түрдө жер жемиштер жана мөмө жемиштер. Ушул суроо бекеринен келбеди деп ойлойм. Кийинки түз эфирлерде ушул жаш балдардын туура ошо чипсылар кандай зыян келтирерин бир сыйра айтып өтпөсөк, баягы балдар ыйлас эле апалар алып берип коюп, кереги жок нерселер көп чыгып кетпеди, ошолорду жеп алып эле анан балдарыбыз жакшы тамактанбай атышат да. Ошол тууралуу болуп калса, ошол тууралуу эфирге чыгабыз. Гүлүм байым, рахмат чоң келип бергениңизге. Аябай сонун эфир болду. Эфирди сактап коебуз. Бул жака да жазып атышат. Аллахым ыраазы болсун, эфир сонун болду деп. Чоң рахмат. Амин. Дагы жолугушуп турабыз. Аллах разы болсун. Рану айым, сизге дагы кандай ниетте ушул эфирди уюштурган болсоңуз, Аллахым толук ниетиңизге жеткирген болсун. Бул жерде эч кандай реклама жок. Бул Рану айымдын өзүнүн инициативасы боюнча ар бир катталуучу үчүн кам көрүп, менде айымдар көп, менин айымдарым билиши керек деп инициативаны өзү
алып чыкты. Ойлобоңуздар реклама кылдык деп, бул Аллах көрүп турат. Биздин кызмат иштер үчүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Ранайым сизге иштериңизге ийгилик, ден соолугуңузга береке, эңсеген Рахмат. саламатка, сулуулукка бирге жеткенге насип этсин. Рахмат, чоң рахмат. Аябай пайдалуу эфир болду. Апалардын ден соолугу биз үчүн аябай маанилүү. Көп эле тамактанууда мен айтам да, эркектер машинасына деле безинде тандап коет экен го депчи, бул болот, бул болбойт деп. А биз өзүбүзгө кызмат кылган денебизге деле мындай любой нерсени киргизе бербей, карап жакшыларын киргизели бизге көбүрөөк кызмат кылыш үчүн. Чоң рахмат. Анда тынч болуңуздар. Баардыгыңыздарга бейпил түн каалайбыз. Келип бергениңизге коштошобуз.